бортовой спринтерлерди тартабыз. Ушунан баштаймын. Бул 2000 жылы чыгарылыптыр, 2.9 объемдо. $12.500. Салонду тартып кетейин. Эки скат астындагы азыр тартып көрсөтөм. Ушундай астыдагы таза, мындай эки скат. Кузовду, бортту өзүңүздөр көрүп турасыздар. Абалын. Азыр эч кандай чириген жерин мен көргөн жокмун. Ал эми бул жагы ушундай жыгач экен. Бул жакта дагы бир спринтер 413 CDI турат. Ушундай. Мунун чыгарылган жылы 2003, 2.2 объемдо $11.800. Бул номерге байланышасыздар. Пробег 213.000 км жүрүптүр. Кузовду, бортту өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эки скаттуу бул дагы. Мындай асты. Бул жакта дагы бир ошондой 312 спринтер турат. 2.9 объемдо $11.500. Мындай асты көрүп турасыздар. Бул бир скаттуу. Борту мындай бир аз бийигирээк. Бул жак темир экен. Темир листтен басылып жабылыптыр. Кыргызстандын эле номеринде. Бул жакта дагы бир спринтер. 2005 жылы чыгарылган 2.2 объемдо $11.500. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бир скаттуу. Бул арткы борту ушул 2,5 метр болуш керек. Дагы бир бул крафтер болсо керек. Мондай артында кошумча жарык берүүчү фарлар менен мондай эки скаттуу. Астында тартып көрсөтөйүн. $96 жылы чыгарылган 2.9 объемдо $12.000. Европадан келиптир, жаңы эле. Ал эми бул жакта мондай борту нарашкасы жок эле. Ушундай спринтер. Бул 1999 жылы чыгарылган 2.9 объемдо $9.800. Бул коробка механика. Бир скаттуу. Астындагы көрүп турасыздар өзүңүздөр.
Bunun arты холодильник окшойт. Sprinter бұл 2003 жылы чыгарылган, 2-2 объемда баасы договорный дейт. Ушул номерге чалып, байланышып сурап көрөсүздөр. Бұл кабинаны да тартып көрсөтөйүн. Коробка механика экен. Андай. Астын көрүңүздөр, ушундай 2 каттуу. Бул жагы мондай холодильник. Болуш керек. Бул жакта дагы бир спринтер. Чыгарылган жылы 2000, 2-2 объемдо $10.500. Кабинаны тартып көрсөтөм. Коробка механика. Бир каттуу. Bunun narashkасы бар. Асты мунуку ушундай. Бул жактадан спринтерлер турат. Азыр тартып көрсөтөм. Мында маалымат кагазы жок. Ал эми бул $10.500 экен. Объем 2-2, 2003 жылы чыгарылган. $10.500. TDI. Салонду дагы кабинаны көрүп Механика коробка. Астындагы көрдүңүздөр. Bunun борту ушул где-то 2,5 метр болуш керек. Же 2 метр. Бул спринтердин чыгарылган жылы 97, 2-3 объемдо $10.000. Бир каттуу, астын азыр көрүңүздөр. Ушундай. Азыр эч кандай чириген жерин көргөн жокмун. Ал эми бул жагы мындай жыгач. Эгер ким гигант издеп жүргөн болсо, мындай. Мунун чыгарылган жылы 94. 4 объемдо $16.500. Байланыш номери. Пробег 168.000 километр жүрүптүр. Маалымат кагазында. Коробка механика. Мына кабинанда көрүп турасыздар. Эки каттуу мына астындагы монтип көрүңүздөр. Мындай прицеп улай турган, эки ушундай прицеп улаганга болот. Анан эки түрдүү. Так, мунун чыгарылган жылы 97, 2,9 объемдо. Баасын жазбаптыр, келишимдүү дейт.
5 тоннага чейин жүк көтөрөт экен. Свежий перегон болуп келген. Артындагы корпрастар. Азыр астын тартып көрсөтөм. Ушундай чириген жери азыр жок. Мындай 2 каттуу